Калыда Кыргызстанда паспортко улутун жазбоо тууралуу сунушун тегерегинде сөз болот. Учурда бул демилге кызуу талкууга алынып, ага каршы чыккандар көп болууда. Биз менен ободо каналдын башкы редактору Эленора Сагындык кызы. Эленора, сөз сизде. Ооба Керим, буга чейин паспорттарда жарандардын улуту тууралуу маалыматты алып салуу демилгесине каршылыктар жеке мүнөздө болгон болсо, эми ал саясатташып олуттуу мүнөзгө өтүп барат деп айтса болот. Анткени кече бүгүн ийриделген 3 саясий уюм бийлик ээлерине кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлеринин ысымдарын атай кетсем, бул Кыргыз эл конгресси, эл бийлиги жана Кыргыз эл биримдиги саясий кыймылынын өкүлдөрү. Алар бул маселеде бийликти астейдиликке чакырып, бул улут графасын паспорттан алып салуу менен коомдогу ажырымды жокко чыгарабыз деп ойлого мүмкүн эмес. Бул тескерисинче учурдагы бийлик өкүлдөрүнүн улут маселесинде өзүнүн кандайдыр бир так саясаты, идеологиясы жок экендигинен кабар берет деп айыптап өтүштү. Бул боюнча демилге көтөргөн тарап кандай жүйөлөрдү келтирип жатышат? Ооба, туура айтасың. Паспорттарда жарандардын улут тууралуу графасын алып салуу демилгесин жана жаңы үлгүдөгү паспортторду сунуштоо демилгеси ушул мамлекеттик каттоо кызматына таандык. Каттоо кызматынын жетекчиси Таярбек Сарпашев буга чейин бул коомдогу жарандардын биримдигин мындан дагы бекемдейт деген жүйөсүн айткан болчу. Бирок бул демилгеге карата каршы нааразылыктардан улам, коомдогу терс пикирлерден улам көчө Сарпашев айрым массалык маалымат каражаттарына кичине жумшактатып интервью берди. Ал интервьюда ал киши деп айтып атат: паспортто жарандардын улуту тууралуу маалымат толук алынып салынды дегенге болбойт. Анткени паспорттардын электрондук түрүндө, чипте ал маалымат сөзсүз түрдө болот. Мындан тышкары ошондой эле электрондук түрдө жарандардын үй бүлөлүк абалы, кайсы жерде жашайт, дарегин да таап көрсө болот. Дагы бир маанилүү нерсе, бул паспортко улутту көрсөтүү жагы жарандардын өз каалоосуна дагы байланыштуу болот. Эгерде жаран анын паспортунда анын улуту сөзсүз түрдө көрсөтүлсүн десе, ал албетте көрсөтүлөт. Негизи башка өлкөлөрдө тажрыйба кандай экен, же болбосо Кыргызстанда эле көтөрүлүп жаткан саамалыкпы, же кандай? Ооба, бул паспорт маселесиндеги мындай түшүнбөстүктөр Кыргызстанда эле болуп жаткан жери жок. Буга чейин бул нерседен дүйнөнүн дагы бир топ башка өлкөлөрү дагы өткөн десек болот. Орусияны алалык. Орусияда 90-чу жылдары эле паспорттан улутту көрсөтө турган графаны алып салышкан экен. Бирок кийинчерээк Госдуманын депутаттары бул маселеге каршы чыгышып, жок, биз кайрадан ушул нерсени паспортко кайрыйбыз деген кандайдыр бир демилгелерди көтөргөн, мыйзам долбоорлорун жазган. Бирок бул нерсе парламенттен өткөн эмес. Мындан тышкары Литваны ала турган болсок, Литвада 2003-жылы биометрикалык паспорт кирген. Ал жакта дагы улут тууралуу көрсөтүлгөн маалыматты алып салышкан. Бирок абдан нааразылыктар, терс пикирлер көп болгондуктан кийин 2015-жылы январь айынан баштап бул нерсе кайра паспортко киргизилген болчу. Ал эми Кыргызстан бизге жакыныраак өлкөлөрдү ала турган болсок, Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстанды мисал келтирсек болот. Казакстанда биометрикалык паспортко 2003-жылы өтүшкөн. Бирок ал жерде да бул улут маселесинде көп чыр чатактар дейбиз, эми чыр чатактар эмес, албетте түшүнбөстүктөр болгон, терс пикирлер болгон. Андыктан Казак бийлиги дагы 2011-жылы кайрадан паспортко бул маалыматты киргизүүгө мажбур болушкан. Дагы айта кетүүчү нерсе, учурда дүйнө өлкөлөрүндө паспортто улуту көрсөтүлбөгөн дүйнө өлкөлөрү бул Сингапур, Америка Кошмо Штаттары жана Германия. Мен да кыскача ушундай, анда сөз сенде, Айгер. Рахмат сизге. Кыргызстанда паспортко улутун жазбоо тууралуу сунуштун тегерегинде Эленора Сагындык кызы менен